Assalamu alaykum, hurmatly tez xabardын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Ош Өзгөн трассасынын боюнан тактап айтканда 30 адырдын центринен сатыла турган 18 сотук жер тилкесиндеги Временка, баня, тапчаны бар үйдү тартып көрсөтөбүз. Анда назар салыңыздар, сиздерге дарегине толук түшүндүрө кетейин. Эгерде Ош тараптан келген болсоңуздар, 30 адырдын центриндеги кара сууга кетүүчү поворотты билесиздер, андагы светофордон ылдый түшөсүздөр. Солго бурулуп ылдыйраак түшкөндөн кийин 150 метрден кийин көпүрөдөн өтүп биринчи көчөдөн оңго буруласыздар. Ошонун дагы бир аз эле жүргөндөн кийин солго бурулуп Мечит көчөсү, тактап айтканда Айыл өкмөт бар. 30 адырдын Айыл өкмөтүнө кетүүчү көчөгө киресиздер. Арапбай Атамбиев көчөсүнө 37-даректе жайгашкан. Андан дальше түз кетсеңиздер, Өзгөн тарапка бет аласыздар. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн дагы жердин дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келдиңиздерби? Арапбай Атамбиев Мечит көчөсү деп коет. Мына ушул көчөгө түз бурулуп келе бересиздер. Мына ушул жердеги 37-даректе жайгашкан, айланасы бүт песка блоктор менен тосулган ушул жер Временкалар менен сатка коюлду. Андан дальше өтүп барсаңыздар, болжол менен бир 200 метрден кийин Айыл өкмөт, Мечит, мектеп, балабакчалар ушул тарапта жайгашкан. Бул жакты өзүңүздөр жакшы билесиздер. Чүнкү жарыктандыруу дагы бар экен. Калган маалыматтарды ээси менин жанында турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Амансызбы? Алейкум ассалам, жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Бул жериңизди, үйүңүздү сатка коюп турсуз. Ооба, ушул жерде көп жылдан бери эле баягы жашай албагандыктан квартиранттар жашайт. Андан сатууга коюп. Азыр эми көрүүчүлөрүбүзгө бир катар көрсөтөлү. Көрсөтөлү. Жүрүңүздөр, бисмилла. Ого, жериңиздер кенен турбайбы? Канча сотик? Жер чоң. Жер ошо 18 сотик ашыгыраак чыгат. Узун тууралары канча болот? Узун турасы 26 метр, узуну 72 метр чыгат. О, 72 метр. 72 метр. Бул эми баягы Союз маалында үйлөр болгон. Мына жерде мурун эски үй болгон. Эски үй бузулуп, ордуна 14-кө 9 фундамент куюлган чоң үйгө. Мына ошол. Анан мына стройкалар дагы жаңы эле курулган. Просто биякта жашабагандыктан ошол пока турат. Демек муну Временка катары пайдаланып келсеңиз. Временка 3 комнат. Кирип көрсөңүз да болот. Ана жүрүңүздөр. Временка менен ички бөлмөлөрү менен таанышып чыгалы. Мына тепкич аркылуу чыгып баратабыз, урматтуулар. Бул жак канча бөлмөлүү? 2 бөлмөлүүбү? 3 бөлмөлүү мына кире беришме. Мына бул чакан коридорду кошо айтканда, Бул кире бериш жери, урматтуу тургандар. Бул жерге жанагындай ашкана эмеректерин орнотуп, чакан эмеректерди орнотуп пайдалансаңыздар болот. Анда оң жактан баштай берели. Оң жактан баштайбыз. Бул тараптагы бөлмө кандай бөлмө? Эми конок келсе, конок бөлмөсү, Конок бөлмөсү ушул азыр. Жакшы. Болжол менен узун туурасы 4-кө 3,5 окшойт. 4,5-га 3,5 чыгат. 4,5-га 3,5. Асты пол экен. МДФ менен потолоктор кооздолгон. Бул жакта пластик терезелери, кара шубагы болуп туруп, мына кум шубакты алып туруп, урматтуулар. Андан өтсөңүздөр, мына эшиги дагы пластик экен. Бул жакка келсек, пол обойлонгон, урматтуулар. Моющий обойлор экен, Моющий. Моющий обойлор. Бул жакка дагы өтүп келсек, бул жагы спальня. Спальня. Жакшы. Бул дагы ошол МДФ менен кооздолуп туруп, патологияны өзүңүздөр көрдүңүздөр, моющий обойлор, электро монтаждар бүт бардыгы даяр. Пол болжол менен бул 3,5-га 3,5. 3,5 чыгат. Жакшы. Бул жерде мына түтүкчөлөр дагы орнотулуптур. Түтүкчөлөр орнотулган, келечекте ошол кухня болот. Чоң үй бүткөндөн кийин. Чоң үй бүткөндөн кийин бул жакты кухня пайдаланабыз. Өтө жакшы. Бурун эшиктер орнотулуптур, караңыздар. Эми сиздерге жер боюнча, калган курулуштар боюнча маалымат беребиз. Жүрүңүздөр. Бул жагы өтө кенен экен. Чоң бактарактар дагы бар экен. Жаңгак, чоң жаңгак бар. Жаңгак. Андан сырткары дагы жана башка тал. Бул жерден эми баягы көп жыл болду. Эч ким жашабагандыктан багдарак деле отургузулуп элек. Көбү куурап жок болду. Эскиден болгон өзү. Анда бул жак азырынча тапчан, сөрүчү. Келечекте деле ошондой болсо керек. Бул жер сөрүчө болсо, бул жактарына 3 очок кылып койсо болот. 3 очок. Өзү очок салмайынча кекистектен деле тамак өтпөйт өзү. Туура айтасыз. Жакшы, бул жак ошол 3 очоктор болсо, бул жак ошол тапчан.
Үч очоктон чыккан жанагы тамактарды ушул жерде чайды чайпап, жан баштап, көлөкөлөп отуруп тамактанасыздар. Эми бул жагы кандай болуп калды? Бул жагы 2 комнатасы баня. Баня. Азыр курулуш материалдары сакталып турат. Сакталып турат. Үстүлөрүнө монолит коюлуп, ошо бардыгы баняга даярдалган, эми ички ремонттор калган да. Мышкан кирпичтен салынып, бул жерге жанагы ортолуктагы ачык жер печка Печка, орнотулат. банянын печкасы орнотулат. Түшүнүктүү. Парканасы менен бирге болот окшойт. Парканасы менен атайын кеңир салынган. Сырты бирок печка болот. Сырты беска блок, ичи бышыккыч менен урулган. Бул кандай болуп калат? Бул четинде ошол ажаткана, сырткы ажаткана. Түшүнүктүү. Жакшы, чек-аралары бүт бардыгы. Чек-аралары такталган, кошуналар менен. Мына забор тыныке менен айланып тосуп койгонбуз. Бүт бардык чек-аралары такталган, тосулган. Жакшы. Жаңгак көрдүңүздөрбү? Бул жаңгактагы көп жылдык жаңгактар экен. Жаңгак жакшы алат өзү дагы. Охо, көрдүңүздөрбү? Мына тыттын бышканын караңыздар. Пай. Кана, бир даамсыз көрөлүшү. Уруксатпы? Уруксат, даамсыз көрөңүз. Даамдуу экен. Кана эми бул жерде мечит, мектеп, бала бакча жакын жерде болсо керек. Жакын. Центрде жайгашкан да. Бир 200-300 метр нары жүрсө, Ош Өзгөн трассасына чыгып кетет. 300 метрден уже чоң трассага чыгат. Өтө жакшы. Социал объектилердин бүт бардыгына жакын экен деп тургандар. Эми сиздерге бул жердин баасын билип берели. Баасы канча болду? Баасын эми жакын кылып эле айтайлы. 55 сурап атабыз. 55 000 доллар. 55 000 доллар. Ырымына түшүрүп бересиздер. Ырымына эми аз гана коюп беребиз. Жакшы. Алмаштуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү Жок, бизге наличие акча керек. Нак акча. Бул жердин хозяиндары тем более Россияда болгондуктан ал жактан үй алып атышат. Болбосо тура берсе болот эле, ошого сатылып атат. Түшүнүктүү. Анда акча керек болгондугуна байланыштуу нак акчага сатылат. Урматтуу туугандар, эми жер тартыш болуп атат. Бул центр жерлерде бул чоң 18 соток дедиңиз, 18 соток. 10 соток жердин өзүн табуу кыйын болуп атат. Бул болсо 18 соток жер экен. Азыр эми урматтуу туугандар, эгерде көпчүлүк боло турган болсо, ортодон бөлүк туугандарыңыздар менен 2 үй бүлө батса болот, Болот. Кенен жашайм десеңиздер, анда бардыгына өзүңүздөр үй сарай жана башкаларды салып, ширин жашооңуздарды улантсаңыздар болот. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Сиздерге насип болсо, заңгыратып 2 кабаттуу, 1 кабаттуу үйлөрдү салыңыздар, жакшылыктар болсун, тояштар өтсүн, өнүңүздөр, өсүңүздөр жалаң гана жакшылыктарга буйрусун. Бешенеттер маңдай териңиздер менен тапкан акчалар жакшылыктарга буйрусун. Эми таза суу бар биякта, анан таза суу азыр временно ремонт болуп атабы, токтоп калыптыр. Бирок таза суу келген, чыгат. Кечинде чыгып атат. Жакшы. Бирок негизи чыгат. Бул эми центр жерде чыкпаса уят. Чыгат. Суга суу дагы келет. Суу светтери тартылган. Тартылган бардык. Буюрса жакында интернет деле келип калса керек. Бул айыл өкмөт жанагына центр жерлер. Интернет зымы тартылган. Тартылганбы? Кече тартып кетти. Өтө жакшы. Эң негизгиси мына ушундай коопсуздук эрежелери да сакталыптыр. Түнкү жарыктандыруу дагы бар экен, Бар бардык. Жакшы. Келечеги бар жер, урматтуу туугандар, чалыңыздар, чамдаңыздар, сиздерге насип болсун. Эсимин номери экран астына камтылат. Çalыңızlar, alыңızlar, sizlerge nasip olsun. Sodağınızları versin.